Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу Түркиянын Коnya шаарында өтүп жаткан 5-чи ислам тилектештик оюндарында Кыргызстандын курама командасы 31 байгелүү орунга ээ болуп, жалпы командалык зачетто 8-чи орунга көтөрүлдү. Азыр спорттук кабарчы Кабыл Макешовдун, Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, дене тарбия жана спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев менен болгон маегин уктурабыз. Канат мырза, эми Түркиянын Коnya шаарында ислам тилектештик оюндары курч мүнөздө өтүп атпайбы? Анан кыргызстандыктар кечээ эле 29 медаль утуп алса, бүгүн дагы айрым бир спорттун түрлөрү боюнча байгелүү орундарга илиниптир. Анан Кыргызстан спортчуларынын даярдыгы, дарамети кандай болду? Буюрса, бул ислам тилектештик оюндарында биздин мамлекет үчүн спортчуларыбыз аябагандай жакшы ийгиликтерди көрсөтүп атат. Бул ислам тилектештик оюндары 2005 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул 5-чи ислам оюндары. Бул жакка биздин мамлекеттен 116 спортчу жөнөтүлгөн. Бардыгы кийим менен, спорттук кийим менен, параддык кийим менен камсыз болгон жана окуу машыгууларынын бардыгы өз убагында, өз учурунда жакшы деңгээлде даярдалышкан. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө азыркы учурда 31 медаль деп эсептеп атабыз. Анчынан 9 алтын, 7 күмүш, 15 коло утуп алышты. Дагы спорттун түрлөрү бүтө элек, 18-не чейин дагы биздин катыша турган спортчуларыбыз бар. Кикбоксинг боюнча улан улуу атлет финалга чыкты. Ошондой эле каратэ-до, кикбоксинг, командалык түрдө фехтование, командалык түрдө дзюдо, командалык түрдө спорттук жаа атуу боюнча беттештер калды. Жана спорттун бул түрлөрү боюнча медалдарды утушун күтүп жатабыз да. Кайсы спорттун түрлөрү боюнча дагы мындай медальга илинбей калышты мындай кээ бирөө? Сиздердин план боюнча да? Биздин план боюнча өзүңөр күбө болдуңар, ушу баскетболдон, таэквондодон, көркөм гимнастикадан, стол теннисинен орунга илинбей калышты. Калган спорттордун бардыгынан эле куру келген жок го дейм да. Бардыгынан коло медаль, күмүш медаль, алтын медаль келип атат. Эми бизден 16 спорттун түрүнөн geçкен, өзүңүз белгилеп кеткендей 20 спорттун түрүнөн өтүп атат. Ошонун ичинен 3-4 спорттун түрүнөн биздикилер медальга илинбей калышты. Калгандары куру келген жок да. Ислам тилектештик оюндары ушу бардык өлкөлөрдө башка диндеги спортчулар да катышканына уруксат берип, мындай достуктун бир көпүрөсү болууга мүмкүнчүлүктөр ушундай максатта өтүп атат да. Ислам тилектештик оюндары эми ислам деп айтсам, түшүнүктөрү ар кандай көп. Ислам, чыныгы ислам бул өзүңүз билесиз, таза. Ислам дүйнөсүндө өтүп жаткан бул олимпиада. Мындайча айтканда, ислам дүйнөсүнүн олимпиадасы да 4 жылда бир өтүп аткандан кийинчи. Анан мен жеке оюм бул исламды мен таза бардык жагынан таза деп эсептейм да. Анан диний, мисалы спорт өзү саясаттан да сырткары, бул спорт өзү мен оюмча достуктун, ынтымактын элчиси да. Бул спортко башка көз караш болбош керек деп ойлойм да. Бул жерден тажрыйба алмашуу, достук мамиле, ынтымакка келүү, андан башка жаман ойлой албайм да. Эми ислам оюндарынын биринчи оюндары 2005 жылы Сауд Арабиясында өтүп, кыргызстандыктар 7-8 медаль менен эле келишкен да. Андан кийинки оюндар Тегеранда өтмөк, ал өтпөй калган. Кийинки Индонезияда өткөн оюндарга кыргызстандыктар катышкан эмес да. Ал эми могу Бакуda өткөн 4-чү ислам тилектештик оюндарында 17 гана медаль өтүп келген да. Эми бул кийинки мезгилде кыргыз спортунун секириги деп, бийиктиги деп эсептесек болобу бул акыркы оюндардын жыйынтыгын? 2017 жылы ошо май айында Азербайжан өлкөсүнүн Баку шаарында өткөн 4-чү ислам тилектештик оюндарында 17 медаль утуп алышкан экен. Анын 4-ү алтын, 5-и күмүш,
8 коло болуп турат. Ал жака 11 спорттун түрүнөн 70 спортчу катышкан экен. Ага караганда бул жолкусунда бизден спорттун 16 түрүнөн 116 спортсмен барып атат. Бирок бул жылы көрсөткөн көрсөткүчтөрү баягы орусча айтканда качество деп коебузбу? Сапаты дагы жогору, ийгилиги дагы, саны дагы. Рахмат жакшы маегиңизге. Бул спорттук кабарчы Кабыл Макешевдин дене тарбия жана спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев менен болгон маеги болду.